Көрсөтпөгүнчү. Мына соттук химиялык изилдөө дейт. Мынакей. Бул жерде эмне деп атат? Мына кан куюлган идиш печатталган эмес дейт. Өзүм тартиби боюнча печатталышы керек. Печатталыш керек экен да 3 адамдын күбөлөсү менен барып ачылып текшерилиш керек экен. Мен тергөөчүгө айттым, сен мени бас дебейсиңби десем, сиз постельный режимде жатсаңыз дейт. Мен сизди кантип апарам дейт. Элеман дедим. Мен комада жаткан жокмун го дедим. Ошол жерде укаларым аппарат эле дедим, коляскага салып болсо эми дедим. Мына корутундусун жазды Бердибаев Асылбек аттуу жарандан соттук химиялык изилдөө учурунда канынан 2,07 концентрацияда этил спирти табылган, башка спирттер табылган эмес дейт да. Ушуга сиз нааразысыз. Ушуга нааразымын. Мен правом 3 жылга решать этип салышты да. 3 жылга ажыратылдыңыз прав айдоо укугунан. Ооба. Дагы. Бул эме. Бул баягы сиздин жаракат алган эмелериңиз да, съемка. Бул съемкалар мына. Өренгендин кагаздары. Ооба. Темирде койдурдуңузбу бул бутуңузга? Ооба, эми алдырам да. Мындай болгон да. Мындай, Ооба. Мына кече токтомду эмеге ошого заявление жазганымда барып Кара Суудан архивден алып келдим. Бул жерде акыркысын көрөлүчү, акыркысын чечилди. Мына токтом кылат дейт да. Бердибаев Асылбек Дүйшөбаевич Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 192-беренесинин 4-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын. Бердибаев Асылбек Дүйшөбаевич Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 193-беренесинин 4-бөлүгү менен транспорт каражатын башкаруу укугунан 3 жылдык мөөнөт ажыратылсын. Токтом мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин Opel Mariva үлгүсүнүн мамлекеттик белгиси 097 болгон автоунаасы ээсине кайтарылып берилсин. Токтомдун көчүрмөсү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин мамлекеттик мекемесине катталыш үчүн жиберилсин дептир. Сиз буга да нааразысыз? Нааразымын. Ош облустук сотунун кылмыш жаза иштери боюнча соттук коллегиясы аныктама дейт, була. Бул эми токтомго чейинки текем экен да, негизги токтом. Демек сиз Ош облустук Кара Суу райондук сотунун азыркы токтомуна Бул Кара Суу районунун соттук этагы, областтык соттук этагы да, жердечи. Ошондо сиз Кара Суу райондук сотунун дагы, областык сотунун дагы токтомуна чечимине нааразысыз. Нааразымын мен. Себеп дегенде сиз бул жерде азыр Үнүм жеткен жок да эч жерге. 192-4 менен күнөөлүү табылсын деп эмнени айтып атат сизге? Мас деп атабы? Мас деп атышат. Мас деп атышат. Экинчиден ошол 4-бөлүгү менен ошол 3 жылдык мөөнөткө ажыратылсын деп дагы чыгарып атат. Ошого сиз нааразысыз. Нааразымын.